Keçe машинада келе жатып көрдүңөр, автобус бир машина тарс түртүп алып, бампер кирип кетти. Кыргызстанда болгондо чуап жакалашат эле, гаини чакырат эле. Бул не кылды? Экөө күлүп кете берди. Темир деди. Темирдин кыйшайганы үчүн мен сенин көңүлүңдү оорутпаймын деди. Мусулмандын көңүлү не деди? Жогору турат деди. Бирөөдүн көңүлүн алуу. Бир жаш бала, кичинекей жаш бала, жерде мынтип отуруп алып жетим бала, жерде бирдеме сызып отурат экен да, калем менен. Мынтип сызып отса, бир эжекей, эжебизге окшогон эжекей келип, "Балам, эмне кылып атасың?" десе, баланын үстү кийими жыртык эме экен. Эжеге карап, "Бейиштен орун бөлүп атам" дептир. "Бейиштен чек бөлүп атам" дептир. Десе баягы эжекей анан, "Балам, ошо бейиштин чегинен мага да бир бөлүп бербейсиңби?" десе, "Берем." "Канча?" десе, "1000 сом" дептир. Анан баягы ачкалыгынан кыйналып атканын көрүп да эжекей чөнтөгүнөн 1000 сомду алып балага берсе, мындай сызып, "Эже, мана бейиштин бөлүгү, могу бөлүгү сиздики болду" дептир. Жетимге кайрымдуулук кылды. Кечинде түшүндө караса Аллах Таала бейиштин бөлүгүдөн ошондой жер берипти буга. Аллах Таала жанагы жетимге берген эжекейге бейиштен бир бөлүкчөнү берип кубанып сүйүнүп атат экен. Анан эртең менен туруп балдардын атасыга, "Өмүр жолдошум" дептир, "Кече жумуштан келе жатсам бир жаш бала жерде бир сызып ойноп аткан экен, эмне кылып атасың сен? Бейиш бөлүп жатам, чек бөлүп атам" деди эле. "Бир бөлүкчөсүн сатып алдым, Аллах Таала түшүмдө берди" десе, күйөөсү дагынан ошол жолго жол келиптир эртеси. Келсе баягы бала баягы жерде эле ойноп атат экен, күйөөсү да келип, "Балам, эмне кылып атасың?" десе, "Бейиштен чек бөлүп атам, эмне кылат элем" дептир. "Мага бир бөлүгүн сатпайсыңбы?" десе, "Сатам" дептир. "Канча?" десе, 10.000 сом дептир. Кече менин келинчегиме сен 1000 сомго сатыпсың го. Бир күндө эле 10.000ге чыгарып алдыңбы десе, карап туруп айтыптыр. "Атаке, байке" дептир. "Бейиш акчага сатылбайт" дептир. "Кече келинчеңиз менин көңүлүм үчүн алган" дептир. "Сиз бүгүн акчага сатып алам деп атасыздар."